Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери эң негизги көйгөй болуп келе жаткан чек ара маселелерине чекит коюлганы турат. Жогорку кеңеште өлкө башчысынын катышуусунда кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу өткөн жыйынды түз эфирден көргөн Баткен облусунун тургундары азыркы бийликтин чечимдерин колдой турганын билдиришти. Маселе бүгүн чечилип калса, биз ошо Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы көйгөйлүү маселелерибиз жокко чыгат десек адашпайбыз. Себеби уже толук кандуу чечилип жатат. Бизде ар кандай каршы пикирлер дагы бар. Алардан толук угуш керек. Алар кайсы жерден каршы пикирлерин айтып атат, кантип далилдейттер. Анан оң жактарын айтып, ошону эми жакшы бир жыйынтыкка келип, бүгүн ошол жерде ушу маселе каралып, чечилип калса элибизге жакшы болот да, негизи. Негизи элчилик экенбиз да. Биз чечпейсиңби, ар бир тополоң болгондо, чек ара боюнча бир неме болгондо, чек араны чечпейсиңер тезирээк дейбиз. Анан чечип койсо ушундай ар түрдүү пикирлер боло берет экен да. Негизи кандай болсо дагы биздин Өзбекстан менен Кудай буйрса маселебиз чечилди. Негизи кайсы бир күнү бул маселе чечилиш керек. Анткени биз өмүр бою эле мындай коңшулар менен чырдашып, талашып, тиги бул деп жүрөбүз. Баткен облусундагы чек ара маселелерин 20 жылдан ашык убакыттан бери массалык маалымат каражаттарынан чагылдырып келген журналист Адылбек Акматов Өзбекстан менен чек аранын достук мамиледе чечилип жатканы биринчиден чек ара тилкелеринде жашаган эл үчүн чоң утук болгонун белгилеп, Тажикстан менен болгон чек араны да дипломатия жолу менен чечүүнүн аракетин көрүү керектигин билдирди. Мына Өзбекстан менен ушул күн чечилгенден кийин Тажикстан менен да ушундай маселени тезирээк чечпесек, биздин кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн бул өтө мындай кооптуу болуп турат да. Мына жаңы эле биз Баткен коголаңдарын мына башыбыздан көткөрүп, канча бир мына чек ара жаңжалдарын чечилбеген мындай бир көп мындай кыйынчылыктарды, кайгылуу күндөрдү баштан кечирдик. Менимче бул маселеге бүгүн ушул жалпы жогорку кеңештин депутаттары, президент өзү да катышып атат, балким жалпы эл дагы ушул маселенин чечилишин чыдамсыздык менен күтүп атат да. Белгилеп өтсөк, буга чейин соц тармактарда Кадамжай районунун кыргыз-өзбек чек арасындагы Чечме булагы Өзбекстанга өтүп кетиптир деген маалыматтар чыгып, жергиликтүүлөр арасында түрдүү ой пикирлерди жараткан болчу. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Чечме булак боюнча да маалымат берди. Кадамжайдагы Чечме мурдагы эле статусу менен калды. Эч нерсе каралган жок. Мына кече бирөөлөр айтып атат, Чечмени берип салды. Эч ким эч нерсеге берип салган жок. Аны кошо башкаруу боюнча чечим кабыл алынган. Азырынча ошо менен гана калды. Белгилеп өтсөк, Кыргызстан менен Өзбекстандын парламенттери чек ара боюнча келишимдерди ратификациялагандан кийин президенттер Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев кол коюп ратификациялык грамоталарды алмашат. Ошентип Кыргыз-Өзбек чек арасынын 1400 чакырымдан ашуун маселеси чечилет.